Dostlar. Gördüğünüz sonra birini kelip birini koyup yemek kılatak. Koyup geçmeyler. Biz demo bir yakta buna yerdeyiz. Adamlar da kıran. Bunu al bizim arkamda koydu hazır. Bu yakta buna biliyorsun kömü otar. Эмгек сиңирген артист ырчы композитор Тургуналы Нурматов каза болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы композитор Тургуналы Нурматов дүйнө салды. Бул тууралуу акын Бердибек Жамгырчиев Facebook баракчасына жазып чыкты. Кош болуңуз Тургуналы байке, Тургуналы Нурматов деген үчпөс ысым жасап кеттиңиз. Балалыкка сиздин мукамдуу ырларыңыз менен өттү. Кыргызымдын жигиттери деген ырыңыз эле не деген кереметтир. Өкүнүчтүү, ыйманыңыз саламат болсун, эл талантты унутпайбыз. Жүрөктөсүз, асылдар четинен кеттиңер, ажалдын түбүнө кимиңер жеттиңер деп жазат ал. Эске салса, кыргызымдын жигиттери Жымыңдай чылдыз, той ээры аттуу ырлардын обондорунун автору Булак элдик медиа. Россиядан Кыргызстанга жардам берем деген 26 медик жолго чыкты. Дарыгерлердин авиабилеттери демөөрчүлөрдүн берген каражатына сатып алынган, алар менен чогуудагы 400гө чукул кыргызстандык мекенине келе жатат. Москвадан 26 кыргызстандык ыктыярчы дарыгер Бишкекти көздөй учуп чыкты. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилиги билдирди. Аталган чартерде каттам менен жалпы 424 кыргызстандык келе жатат. Алардын арасында 2 жашка чыга элек 26 мыркай 30дан ашуун кош бойлуу келин бар. Тизмеге ар кандай категориядагы мекендештер кирди. Арасында оор жагдайга кабылган жана Кыргызстанга учуп кетүү үчүн кезеген республикалык штаб тарабынан каржыланган жатаканаларда 2 айдан бери күтүп жаткан 28 жаран учуп кетти деп айтылат маалыматта. Бүгүн Кыргызстанда дагы 283 адам коронавирус жуктуруп алды. Мындан тышкары элчилик президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен эконом класс билеттеринин баасы Москва шаарынын өкмөтү тарабынан бөлүнгөн атайын субсидия аркылуу төмөндөтүүнү иштеп чыкканын кабарлады. Мындан улам билеттин баасы 10.180 рубльди түзгөн. Булак Спутник KG. Көбү Бишкектен суткада пневмониядан дагы 26 киши каза болду. Өпкөсү жабыркап каза болгондордун 17си Бишкектен, калганы аймактар боюнча катталган жалпы көз жумгандардын саны 177-ге жетти. Кыргызстанда бир сутка ичинде пневмониядан 26 бейтап каза болгонун республикалык штаб кабарлады. Ага ылайык каза болгондордун 17си Бишкектен, калган 9-у аймактар боюнча катталган. Коронавирустан өткөн суткада 10 киши өтүп кетти. Март айынан бери пневмониядан каза болгондордун саны 170 адамга жетти. Булак Спутник KG. Жогорку кеңештин экс-депутаты Жалгап Казакбаев дүйнө салды. Казакбаев Кара-Балта шаардык Чүй облустук кеңештерине жана 1995-2000 жылдары Жогорку кеңештин эл өкүлдөр палатасында депутат болуп шайланган. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Жалгап Казакбаев узак убакытка созулган оорудан улам 71 жашында каза болду. Бул маалыматты Кара-Балта шаар мэриясы тастыктады. Маркумду жерге берүү зыйнаты эртең 6-жылда Кара-Балта шаарында өтөт. Канат Исаевдин апасы Асымбөбө Ташыбаева 79 жашында көз жумду. Жалгап Казакбаев 1949 жылы 1-январда Чүй облусунун Панфилов районундагы Телман айылында туулган. 1972 жылы Фрунзедеги Политехникалык университеттин механика факультетин аяктап, Сетун заводунда эмгек жолун баштаган. Кара-Балта тоо-кен комбинатында директор болуп иштеген. Кара-Балта шаардык жана Чүй облустук кеңешинде депутат болгон. 1995-2000 жылдары Жогорку кеңештин эл өкүлдөр палатасында депутат болуп шайланган. Булак Спутник KG.